Dezarterizasyon, kan тамырларын байлап чыккан аппарат мененчи. Ал эми биринчи, экинчи стадиядагы өтө жакшы жардам бере турган аппарат экен. Бирок биздин ооруларга болбойт экен. Биз 2015-жылы Москва шаарында конференцияда биз катышып, анан биз ошого боюнча аппарат алганга дагы бир 100 000 сомдон жогорку акча албакта, мындай акча табыш кыйыныраак эле. Мына азыркы мезгилдеги биздин бийлик өтө жакшы карап атат медицинага. Каалаган аппаратурага алып берип атат. Бирок ошол мезгилде жоктугуна байланып биз ошо аппаратсыз дезартеризация деген операциянын ыкмасын ойлоп таап, ошол ыкмага биз патент алганбыз. 15-жылдан баштап ошол ыкма менен иштеп атабыз. Ички геморрой түйүндөрүнө дезартеризация кылып туруп, сыртка чыгып калган сырттагы бүртүкчөлөрдү кесип алабыз. Ушул методика боюнча бизде илимий иштер аткарылып жатат. Мына жакында эле биз ноябрь айында Москва шаарына барып, эл аралык конференцияга катышып, ушул биздин ыкма боюнча биз доклад жасап келдик. Көп кызыгуулар болду бул докладыбызга. Азыркы мезгилде оорулардан мындай бир арыздануулар түшө элек. Ошо операциядан кийинки оорулардын акыбалы мурда ошо катуу ооруп, баягы наркотиктерди албайт, жөн гана бир оору кетирүүчү дарыларды алып, эркин жүрөт. Себеп дегенде коркунучу жок. Бул ошол эң биринчи заңдоодо биз көзөмөлдөп турабыз да. Ошол мезгилде эгер ичиндеги геморрой түйүнүн кесип алган болсок, ошо жаранын тигилген тигиштери айрылып кетсе, кан агып кетиши мүмкүн да. Өтө коркунучтуу эле. Ал азыркы мезгилде ошондой коркунуч жок. Дезартеризацияда болбойт андай коркунуч. Ооруларда ушу оорунун операциядан кийинки абалы жакшы болуп, тез арада чыгып кетет. Айрыкча мына кан акканда, геморройдон кан агып, кээде гемоглобиндин деңгээли 50-60га түшүп кеткен оорулар бар. Аскандуулук болуп. Аскандуулук болуп жүрүшө берет. Келишип, ошо гематологияда дарыланышкандар да бар. Айтышпайт, жашырат оорусунчу. Анан акыркы мезгилде бизге келет. Бизге келгенде кан куюш керек бул ооруга. Ошо кан куйсаң дагы, кан куюп бүтсөң, дааратканага барып, заңдаганда дагы кан агып кетет. Ага берет да канчы. Ошону азыркы биздин методикада биз кандын гемоглобинин 90га көтөрбөсүн эле бир 70ге жеткизбей туруп эле операцияга алып, ошо кан аккан кан тамырларды байлап коюп атабыз. Тыянак аябай жакшы. Азыркы мезгилде тез арада эле операциядан кийин багы кан аккан акпайт, кан куйганган организмдин өзүндө калат дагы. Оорунун ден соолугу тез айыгып кетип атат. Оңолуп айыгып кетип атат. Мына азыркы мезгилде биз ушунун үстүнөн иштеп атабыз, геморрой боюнча. Айтсаңыз, негизи жогоруда айттыңыз, тукум кубойт дедиңиз.